Так, экинчи. 25-тен 71 километрге чейин. Подрядчик ОСО Кыргыз жол курулуш. Так. Кимдики ал? Кыргыз жол курулуш биздин ишканага таандык. Алдагы сиздики. Ну смотрите, теперь стоимость контракта 4 миллиарда. 4 миллиарда 67 миллионов экен, 4 миллиарда деп коеюнчу, адашып кетпес үчүн. 4 миллиард экен стоимость контракта. 4 миллиардтын 2 миллиард 300-ün алыпсыңар, Турабы? 1 миллиард 163 ал. 2 миллиард 285 общий финансирование деп атпайбы? Ал жерде биздин алган авансыбыз 1 миллиард 163 плюс биздин аткарган жумушубузду кошкондо ошондой болот. Мен сага дагы бир жагы айтам. Алган акчаңды айтып атпайбы? Да какая разница? Көрдүм, сага аванс менен берсе да жаман көрөсүң. Мен сага айтам, алган акчаңар 2 миллиард 300 миллион болуптур. Туурабы? Вот так вот. 2 миллиард 300 миллион акча алыпсыңар. Ошонун выполнение составляет 1 миллиард 600 миллион. А общий выполненный объем 41%. Шундайбы? Эмне үчүн мында кечигип атасыңар? Ал жерде Камчык Кылышач, бул жерде мындай маселе болуп калды, если уруксат берсеңиз. Айтыңыз. Мен муну баягы майда бөлбөй бир общий караганга аракет кылганчы, ушул мен өзүм Кыргыз жол курулуш ишканасына кызматка 2020 февраль айында келген болчумун. Ошону келгенде анализ кылганыбызда биз былай сиз туратыныкка алып кеттиңиз. 21-жылы бул курулушка киришип атканда 798 миң доллар 1 километрин салабыз деп келишкен экенбиз. Бирок 2022-жылдан баштап жана геополитический события менен инфляцияны эсептеп чыкканыбызда мен бир эле факторду айтайын. Биздин контракт түзүп аткандагы дистопливанын баасы 46-47 сомду түзсө, андай эмес, чөтү сен калп айтып атасың. 46-47 сом болгон эмес эч качан. Ал деген о 15-жылы болгон. Сен контракт түзүп атканда, литрге бир 60 сом тегерегенде болуш керек. 55-60 сом тегерегенде болуш керек. Бул бир. Смотри. Макул, сен ушу ГСМге сылас этип атасың. А эмне үчүн башка жакта 750 доллар менен бүтүрүп атат? Эмне үчүн? Алар эмне ГСМди асмандан алып атабы? Эмне үчүн андай болуп атат? Эмнеге ага сылас этесиңер? Өзүңөр жумуш аткарбайсыңар. Качан бүтүшүң керек эле? 30-декабрь 2025. Так, смотри. 5 жыл курушуң керек эле ушул жерде, 46 километрди, туурабы? 5 жыл 46 километр куруп атасың. Мен сага мисал келтирейинби? Мисал келтирейинби? Мына Өзгөн Каракол жолу. Каракулжа. Өзгөн Каракулжа жолу канча километр? 33 километр. Өзгөн Каракол жолу 33 километр. 4 айда бүттү. Мына мен карап отурдум эле. 4 айда бүттү. Быйыл майда башталган. Так, августка бүттү мына. 4 айда. Сен 5 жылдан бери кура албай атасың 46 километр жерди. 5 жыл. Эч кандай сенин сөздөрүң суу кечпейт. Калпты айтып, бардыгын ушу алдап келгенсиңер силер ушинтип. Президентибизди дагы калп айтып алдап келгенсиңер. Бардык жетекчилерди алдап келгенсиңер. Ошон үчүн мына 5 жылдан бери 46 километрдин болгону 40% бүтүрүпсүң. Уят эмеспи? Эгерде баягы салыштырмалуулар болбогондо мен да ишенип кете бермекмин да. Мына эмени Ош Нокат жолу. Нокаттагы Баткен Ош жолу, Баткен Ош жолу. Быйыл канча километр бүттү? 28 километрди быйыл бүтүрдү. 4 айда бүтүрдү. 4 айда 28 километрди бүтүрдү. Мощный трасса болуп иштеп атат азыр. Былтыркы Нокатты канча километрде былтыркысы? Жок, былтыркысы общий 19 километрди. 19 километрди bir 3 ayda бүтүрүштү. İçinde dağın 2 mostu var. 50 metrlik, 38 metrlik 2 çoğun most var. Oşur koşup durup. Gördün mü? İşte yitirme adamlar işte batmayı. Siz oturuveriniz. Emni üçün kalp aytasыңар, силер 5 yılda uşu 40% бүтүрүп алып отурасыңар. 5 yıl болуптур. Не кылыш керек буларды мен түшүнбөйм.
Эч кандай сөздөрүң суу кечпейт сени. Бакыт. Сен азыр чырылдатып алып барып эле камап туруп, ошол жерден бул расходтордун баардыгын мойнуңа илип туруп, бир 10-15 жыл берип камаш керек. Ушул башкаларга үлгү болуш үчүн. Көрдүң, мына мен өзүм контролдогон жерлердин баардыгы чөткө өз убагында бүтүп атат. Арзан, сапаттуу, өз убагында бүтүп атат. Мына азыр Гүлчө Ылайтала жолу. Канча километр? 19 километр. 50 километр. 50 километр? 52 километр. Отуруңуздар. Мына. Мен сага мисал айтайын. Гүлчө Ылайтала жолу. Бу Каракулжада. Алай менен Каракулжаны бириктирген жол. Тоолордун арасынан өтөт. Өтө сложный жер. Өтө сложный жер. Так, ошол жерди куруп атышат мына. Эмдиги жылы бүтүшөт. 50 километр жерде. Бир жылда бүтүшөт ошону. Бир жылда бүтөт. Сен не кылып атасың муну? Кара, мен муну эмне үчүн кайталап айтып атканым, урматтуу кызматкерлер. Ушул мына ар бириңер ушуну түшүнүшүңөр керек да. Булар мынтип айтып койсо эле, булардын жомогуна ишенип отура берсек, отура беребиз. Отура беребиз. Дагы 5 жыл өтөт. Сен жолду бүткүчө президент срогу бүтүп кетип атат. Сен түшүнөсүңбү ошону? Сен бир жолду бүткүчө президенттин 5-6 жылдык срогу бүтүп кетип атат. А сен дагы деле бүтө элексиң. Бул не деген акмакчылык? Түп-түз жол. Ысык көлдүн жолу түп-түз жол. Эч кандай тоо таш жок. Эч кандай перевалдар жок. Бир жакшынакай жол. Сени так кыргыз жол курулуштун сен кимиси болуп иштейсиң? Эмнеси болуп иштейсиң сен? Директор болуп иштейм. Директор болуп иштейсиң. Жетекчилериңер ким? Владелец. Жетекчи ким? Жетекчи мен кыргыз жол курулушта. Жок, владелециңер барбы? Сен исполнительсиң да, туурабы? Сен исполнительный директор. Кто хозяин компании? Исагалиев Нурлан Исагалиев. Исагалиев каякта? Бүгүнкү жыйынга чакырылганбыз, ушу мен Неге чакырылып аты бүгүнкү жыйынга? Так, каякта Исагалиев? Ким билет аны? Ал балыкчыда турабы? Точно жол ишин. Айтпайсыңбы, эмне отурасың сен? Исагалиев Мирлан Исагалиевичти бүгүн алып барып камагына. Керек, Уктуңбу? керек, Для профилактики бүгүн алып барып камагына. керек. И я с ним разберусь потом. Макулбу? Бүгүн азыр чогуштан чыгып алып барып туруп, мына Кыргыз жол курулуш компаниясынын жетекчиси Исагалиев Мирлан Исагалиевичти алып барып камагына. Анан мен көрөйүн, аны 2 күндө өзүнө келтирип коем мен анычы. 2 күндө өзүнө келет. 3-чү күнү келип сени менен кошо олтуруп алып, ошол жерде лопатканы кармап алып, кетменди кармап алып, ошол жолду өзү курат. Ушунча мамлекет акчасын алып туруп, качып жүрөсүңөр жол курбастан. Уяты жоктор. Отуруңуз. Ошол Исагалиевди урматтуу президентибиз камап салгыла дегенде дагы мен камабайлы коелу. Президентибиз, урматтуу президентибиз, мага ачууңузду бериңиз деп мен сурап алдым эле. Карасаң бул жерде вообще ситуация башка турбайбы? Силер өлтүрүпсүңөр да ситуацияны бүтүндө. Так, качан куруп бүтөбүз муну? 25-71 километрди, 46 километр. Качан куруп бүтөбүз? 25-71 километрин 2026 декабрга чейин бүтүрөбүз. Асфальттак жумуштар. Анда сен получается 6 жылда бүтөт экенсиң да? 6 жылда бүтөт экенсиң да 41 километрди. Уялбайсыңарбы? Вообще бет деген жок экен да. Эмне деген компаниясыңар силер? Эмне деген адамдарсыңар силер, Куралбасыңар башына эле мурдагы заман кеткен. Бакыт, мурдагы заман кеткен. Мурда ушинтип жолдорду алып алышып, мамлекеттен акчаны алып алып, курбай, же сапаты жок куруп, же эптеп-септеп бүтүрүмүш болуп кетет эле. Андай жок азыр. Андай жок. За каждый копейки будете отвечать. За каждой копейки будем спрашивать. Ким эме сен жакшы билесиң да жол наркы артыңда отурган. Кимдин атын ким эле? А? Должность айтып коюңуз. Жол департамент директорусуз, Камил атыңыз. Сиз айтыңызчы. Кандай биз буга эмдиги жылдын аягына чейин срок беришибиз керекпи? Өтө көп бул срок. Срок көп, кырчакта бирок жумушу да көп да булар. Жумуш көп болгондо 46 километр болуп өтпөйбү? 400 километр эмес да бул. 22 километр бүттү. Биринчи Биринчи сулай.
экинчи слой 10 километр. Калган бөлүгү турат да. Ал жерде адамдар иштеп атабы азыр? Иштеген жок. Иштеп атышат. Эми кем бир аз начар. Себеби Камчаткада биз тараптан болгон мүмкүнчүлүктү ошо жол бүтүшүнө карап биз акчасын да убагында бердик. Андан кийинки бүгүнкү күндөгү сертификат тапшырат да. Ошолордун акчасын да проценттин кармап аванстын толук кармабастан берип атабыз. Эми бул жерде да кечкен негизги себептердин бири бул мында курулуштар, чоң курулуштарда булардын опыты болгон эмес. А бул опыты болбосо эмче аласыңар аны? Опыты барларды адамдарды койбойсуңарбы? Мамлекетте мына чоң биздин урматтуу президентибиздин ачык айтыш керек мына кызматкерлер бир максаты бар эле да, тилегичи. Көлдү тегеректетип, көлдү бардыгын стандарттуу жолдорду кылып бүтөбүз деп президентибиз ушундай максат кылып койду эле да. Ошого давайте акчаларды бөлүп берейли, ошону карайлы, контролдойлу деп. Бирок ошол президенттин өзүнүн койгон максатын, тапшырмасын провал кылып атпайсыңарбы? До декабря 2026 года это очень долгий срок. Определить срок. Вот сиз жол специалистсиз. Я. Күнү түн иштейсиңер. Жаныңарды сууруп аламын. Эртеңинен баштап ошол жерде адамдар жолдо техникаңар бардыгы иштебейт экен, жаныңарды сууруп аламын. Болду эми. Минтранс надзорду күчөткүлөгөн. Уктуңарбы? Местный орган власти ким аким ошол жерде? Я. Маалыматты бериңиз улуттук коопсуздук мамлекетине. Уктуңузбу? Канча техник иштеп атат, канча адам иштеп атат. Анан бар буларды чайын ичип келип алып туруп учуп отура бербестен. Бардыңар жапатырмак кириш керек экен. Бардыңар кириш керек. Минтранс, подрядчик, местный органы власти. Так, жетекчилер мына сиз облустун жетекчисисиз. Бактыбек. Макулбу? Улуттук коопсуздук мамлекет комитети. Бардыңар кириш керек экен. Жапатырмак киришип, моолордун колунан, бутунан тартып, кулагынан тартып, ушуларды иштеткиле экен. Акчаларды берип койдук да, булар иштетпесе ким иштетебиз? Же болбосо булар токтотуп баарын апарып камаш керек дагы, башка адамды алып келип коюш керек. Одно из них. Другого выхода нету. Смотри, Бакыт, я шутить не буду ни с кем. Честно говоря, я тебя не пугаю. Я тебе ачык бетиңе айтып атам. Мен эч ким менен тамашалашайын, же бирөө менен сүйлөшөйүн деген оюм жок. Да вообще не хочу разговаривать. Мне нужен результат. Уктуңбу? Эч жака качып кете албайсың. Улуттук коопсуздук мамлекет комитети. Вы кто? Кыргыз курулуштун аткаруучу директор. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Сиз өзүңүз айткансыз, туура эмес цифра болуп калса айт. Хорошо, пожалуйста, садитесь. Мындай кылгыла. Мен тапшырманы берип алайын, азыр эсиме чыгып кетти. Ушуларды ушу жетекчилердин бардыгына красный флажки установите на границах, чтобы они не выехали. Чтобы кийин буларды издеп биз көрүнгөн мамлекеттерден сууруп таап келип жүрбөйлү. Всем установить красные флажки. Пока они не издадут до копейки все эти выполненные объемы, пока они там не выполнят те задачи, которые мы перед ними поставили, они будут находиться под нашим контролем. Уктуңуздарбы? Эмне дедиңиз, айтып коюңуз. 46 километр 6 жыл эмес болуп калат, потому что ушу экинчи 46 километрге договор 2023 жылда түзүлгөн. Давайте, не врите тоже. 2022 жыл 08-04 начало работы деп турат. Почему вы тоже обманываете? Ну-ка проверьте вот все эти ситуации, которые она сказала. Проверьте эту ситуацию. Ребята, меня обманывать не надо. Так, 08-04-22 года начало работы деп турат. Срок начала и завершения работ 31-12-25 год деп турат. По тем справкам, которые мне дали. Договор, предварительный договор 8 апреля 22 года заключен. Но основной договор... Подождите, основной или там завершающий договор, мен билбеймин. Начало работы в 22 году, в апреле месяце, все. Это заключен предварительный. Предварительный, не бывает. Вы начали работать, вы начали получать деньги, финансы, средства. Понимаете ли?
Вот с ней надо начинать, как раз, оказывается. Көрдіңдер мына документально тұрған нәрсені оспаривает. Вот с ней надо начинать. Тағы айтып қойайын, мені обманывать не стоит. Алдайын деп әрекет қылбағыла. Лучше говорите правду. Если скажете правду, где-то что-то я снисхождение буду делать. Если будете говорить, наоборот, неправду, я буду ужесточаться. Еще хуже и хуже буду поступать. Кто арбы? Еде, сізге айтып отырмын бұл сөзді. Так, бардыңар отырғыла. Не қылды қанда? Камил, сіз айтыңызшы, не қылды? Қайсыл уақытқа қояуыз бұлардың завершениесін? Айтыңызшы мына, сіз как специалист қатары. Но днем и ночью, если будем работать. Как ранее, сейчас, например, мына айтып отырады мол жерде, сейчас работает там, қанша машина іштеп отырады деп маған бердіңер, маалыматты айтып қояйын. Количество рабочих, количество техник, ну очень мало там беріпсіңер. Если сейчас днем и ночью іштей тұрған болсақ, қанты бітөбіз, қаншысы малда бітөбіз, айтыңызшы. Бұлар эми азыр жылдың ақырында деп сұратышат да сұрақ. Жылдың ақырында болбойды. Жылдың ақырында уже в следующем году, в это время, начнется президентские выборы. Мы что, будем выборами заниматься или их дорогу будем проверять? Так, тогда давайте, вот я буду устанавливать срок вам. До 31 августа 2026 года. Пишите. Утумузбу. Всем открытый, четкий срок устанавливаю. 31 августа 31.07.26 года. Мынау 46 километрді бітіресіңер. Уқтыңызбы? Азыр барып алып пландарыңызды қойыңыздар. Минтранс контрольді күшетіңіздер. Жардам керек болса жардамды бергеде. Насчет финансирования, насчет техники, все другого. Мақұл бы? Біз мынау ішті бітірушіміз керек болып отады. Мен мұндай қылып айтырған болса, мынау ішігер дағын сіздер мына 46 километрді 5 жылда жүрсең, то есть дағын жүресің, жоқ та 3-4 жыл. Тим қойсаңшы.